Так, birinci колонкалар берилген. Бул жерде birinci эсепти карай турган болсок, А колонкасы, Б колонкасы. Ошондо 1 минус 0,93 дейт, анан 0,93төн 1'de алыптыр. Ошондо балдар, бул жерде үстү оң сан чыгат, асты терс сан чыгат. Оң санды терс санга бөлсөк терс сан болот, а 1 оң сан ошондуктан терс сандан чоң болот. Так, демек, ошондо биринчиси так, Б колонкасы чоң болуп калды. Так, андан кийинки эсепти карайлы. Так, экинчи эсеп, бөлчөктөрдү салыштырышыбыз керек экен. Биринчи эсепте эле бөлчөктөргө болду. Ошондо эң кыска жолу мындай болот да, 91'ди 91'ге көбөйтүшүбүз керек да. Ана муну мен бул жакка көбөйтүп койсом, 89'ту 89'га көбөйтсөк, демек бул жер сөзсүз чоң болот да, көбөйтүп отурбасак деле белгилүү. Ошондуктан экинчи эсебибиз дагы Б колонкасы чоң болуп калат экен. Так, андан кийин мындай кылсак болот экен. Так. Андан кийин 6 литр ряженканын салмагы 7 литр кефирдей чыгат дейт. 6 литр ряженканын салмагы 7 литр кефирдей чыгат дейт. 1 литр ряженканын массасы, анан 1 литр кефирдин массасы. Ряженка кефирге караганда көбүрөөк экен көрүнүп атат. Ошо 1 литр болсо, демек 1 литр кефирдин массасынан көбүрөөк болот бар. Анан ряженка деген сөз эмне эле деп отуруп ойлонуп калбагыла балдар. Мисалы үчүн бул сөздүн маанисин түшүнбөй эле балдар ушул эмне деген сөз деп отуруп ойлонуп алгандар да бар да. Ал ролду ойнобойт. Ряженкабы, 6 литр X'тин салмагы 7 литр кефирдей деп деле алсаңар болот. Ал ролду ойнобойт экен балдар. Так, андан кийин так, 4-үнчү мисалды карайлы. Бизге бөлчөктөрдү берип койгон. Ошондо могул А колонкасы чоңбу же Б колонкасы чоңбу кайра эле чыгарышыбыз керек болуп калды. Бул жерде жалпы бөлүмгө келтирип чыгарып койсок болот. Жалпы бөлүмү экөөнүкү тең эле 6 болот экен, Кыскача кандай кылсак экен? Могул жерде 2'ден 1 бар экен, могул жерде деле 2'ден 1 бар экен. Экөөнү алып салсак болот, Андан кийин калганын чыгарып койсок болот. Мо 3'төн 2, мо 3'төн 1ге караганда чоң. Ошондо мо 2'ден 3 менен 4'төн 3 деле салыштырып койсок болот экен, Бул жакта плюс бар экен. Ошондуктан мо 2'ден 1'ди алып салалы дагы, анан калганын иштеп койсок боло берет балдар. Ошондо буга мен 3'төн берем, а буга болсо мен 2'ден берем. Ошондо эмне болуп калат? Барабар бөлүмү 6 болот дагы, 9 плюс 2 болуп калат экен дагы, 6'дан 11 болот экен. Бул жак экөө тең 3 бөлүмү бирдей эле болуп калыптыр, ошондо оңой эле болуп калат экен. 3'төн 6 болуп калат экен дагы, 6'ны 3кө бөлсөк 2 болот экен. Анда 2 6'дан 11ге караганда чоң болуп калат. Себеби могу эгерде 12 болгон болсо, 12'ни 6'га бөлсөк 2 чыкмак. Бул жер 11 болуп калды, ошондуктан Б колонкасы чоң экен. Ошондо көңүл бура турган нерсе балдар, бул эсеп жеңил көрүнгөн мененчи, мисалы үчүн эсеп ооба жеңил эле булчу. Бирок бизде бул колонкаларда ОРТде мо колонкага 1 мүнөт берип атпайбы? Ошондо силер могу отуруп алып деле кечке убакытты коротуп, жалпы бөлүмгө келип ошону чыгарганда убактыңар коройт дагы. Анан кийинки татаалыраак эсептерге келгенде убакыт жетпей калат да. Ошондо колонканын 15-чи, 16-чы мисалына жетип калганда уже убакыт бүтүп калышы мүмкүн да силергечи. Ошол себептен мен көрсөтүп аткан техникаларды колдонгула да. Мына экөөндө тең окшош сандар турабы, ошолорду сразу эле алып салышыңар керек да. Роль ойнобойт экен аларчы. Экөөндө тең белгилери окшош болсо,
Ошол себептен ушул ыкмаларды колдонуп эме кылгыла, практикада макулбу? Мен 2017 жылы ортого кирип тапшырганда ошондой болгон. Үлгүрбөй, то есть сааты жок эле, саат тагынбай эле киргем, анан ошол 15-16 эсептерге келип шашпай эле, саатың жок болсо шашпай иштеп отура берет экенсиң да. Анан уже убакыт аз калды дегенде анан шашып каласың дагы. Анан кийинки бөлүмгө өткөндө эме болбой калат балдар. Кийинки бөлүмгө өткөндөн кийин кайра буга кайтып келгенге болбойт да. Ошол жагы бар. Ошол себептен ушул техникаларды колдонгула. Так, андан кийин 5-чи А колонкасы чоңбу дейт, анан Б колонкасы чоңбу дейт. Бул жакта карай турган болсок, тамыр астында 3, бул жерде деле тамыр астында 3. Муну чыгарыштын деле кереги жок, көбөйтүү бул бөлүү. Санды мисал үчүн тамыр астында 3тү 1 эмес, бул жерден 1 чыкпайт да. Мисал үчүн 2 деп элестете турган болсок, 4-тү 2-ге көбөйтсөк, 4-тү 2-ге бөлгөнгө караганда чоңураак сан болот, ошондуктан ушундай эле чыгарабыз. Кыскача жолу ушундай. Так, андан кийин геометрия үч бурчтуктарга келдик. Так, үч бурчтуктар. Ошондо маалымат эмне дейт? EFD чекиттери ABCD үч бурчтугунун жактарынын ортолору дейт. Ортолору деген дагы бизге EFD үч бурчтугунун ички областынын аянты, DFC үч бурчтугунун ички областынын аянты дейт. EFD болгондо могул үч бурчтук, DFC болгондо могул үч бурчтук. Эгерде могул үч бурчтуктун ортолору болсо, могул бардык үч бурчтуктардын аянттары бирдей болуп калат. Себеби үч бурчтуктун касиети бар да. Мисал үчүн, могул жакка мен көрсөтө турган болсом, мына үч бурчтукту ала турган болсок, мындай негизин M жана N кылып бөлө турган болсок, бул S1 жана S2 деп алсак, бул S1 бул жактын аянты, S2 бул жактын аянты болсо, ошондо S1 менен S2'нин катышы M менен N'дин катышына барабар деген эреже бар да. То есть могул M'дин менен N'дин узундуктарынын катышына барабар болот экен. Ошол себептен могул жер ортолору болгондуктан мунун аянты менен мунун аянты бири-бирине барабар болот экен. Так, окуучулар кол көтөрүп атат. Кол көтөргөндөргө суроо бергенге мүмкүнчүлүк берели, Так, Аида. Агай, ушуну айтайын деп аткам, ошондо барабар болобу? Ооба, барабар болот. Агай, мисалга тети үй үстүндө үч бурчтуктарды алып, DF, андан DCF'ти карасак, мындай ромб болуп калат экен да, ошондо тиги ортосунан эле кетин диагонал болуп, барабар деп айтайын деп атам. Барабар болот экен, түшүндүңөр, Так. Андан кийинки бөлүмүнө өтөлү. Биринчи 6 эсебин чыгарып бүттүк, Так. Так, улантабыз. Андан кийинки эсепти карайлы. А колонкасы уже даражаларына сурап атпайсыңарбы, окуучулар сурап атат, кайсы темалар келет деп менден сурайт мына. Мына сому ушул организация өткөрүп атпайбы тестти. Мына ошолор чыгарган эсептер. Бирок бул эме да, эски тест, ошо бир 2010-жылдары болгон эсептер окшойт. Себеби уже акыркы жылдары кездешпей калган кээ бир темалар бар. Акыркы жылдары өзлөрү да чыгарган тесттерде да кездешпейт. Баягы логарифмалар, анан косинустар, ошолор могул жерде 1-2 эсеп бар экен. Ал эми акыркы жылдагы эсептеринде алар жок да, кездешпейт алар. Даражалардын касиеттери боюнча караганда, ошондо могул кашанын ичинде могул даража көрсөткүчү жупсан болсо, анда минусту плюс деп эле белгилеп койсоңор болот да. Бул так болсо минус кала берет. Ошондуктан А колонка чоң.
Себеби бул жак оң сан терс сандан чоң болот да. Так, андан кийин кийинки эсепти карайлы. X плюс Y 9-га барабар экен, анан 2Y X'тан кичинекей экен, Ошондо Y-ти 2-ге көбөйтсөңөр да X-тан кичинекей сан чыгат экен. Ошондо мен Y-ге 1-ди берсем, анда X 8-ге барабар болуш керек деп ойлонуп көрөбүз да. Анан 1-ди 2-ге көбөйтсөм дагы эмне болот атат? 2 болот дагы 8-ден кичинекей. Анан мен эң биринчи кичинекей сандан баштадым, анан максимально чоңурагында алып көрүшүбүз керек да. Ошондо эгерде Y 2-ге барабар болсо, анда X 5-ге барабар болуш керек экен да. Ошондо дагы 2Y, кой тургула, туура эмес, 5 эмес, азыр мен жаңылып кеттим. Эгерде Y-ти 2 деп ала турган болсок, анда бул 7-ге барабар болуш керек, чынбы? Ошондо 2Y болгондо бул 7 болсо, бул 4 болот дагы, 4 дагы эле 7-ден кичинекей деген шарт аткарылып атат. Y-ти 2-ни алсак, анан Y-ти 3 деп ала турган болсок, 9 чыгыш үчүн X 6-га барабар болуш керек, чынбы? Ошондо 6-га 3-тү кошсок 9 болот. Ошондо 3 жерде 2 эмне болот? 6 болот дагы, анан 6-6-дан чоң деп шарт аткарылбай калат. Демек, Y 3-кө барабар болушу мүмкүн эмес экен. Y эмне экен? 2-ге гана барабар болушу мүмкүн. Максимум ашып кетсе, мааниси 2-ге барабар болот экен дагы. Ошондо 3 чоң болуп, B колонкасы чоң болуп калат экен. Ушинтип чыгарат экенбиз. Андан кийин улантабыз. 8-нчини карадык, 9-нчуну карай турган болсок, так, азыр мен кичине кичирейтейин биякта, мындайраак кылып. Ошондо 9-нчу эсепти карай турган болсок, бизге координата түз сызыгын X, O, Y координата Декарттык системаны берген. Ошондо координатты белгилегенде биринчи X-тин мааниси жазылат, анан Y-тин мааниси. Y мо 0-дөн сол жакты көздөй алганда X-тин мааниси терс болот, демек M бул терс сан. Бул жерде X анан Y 0-дөн өйдө карай кетет. Бул жерден Y-тин мааниси N оң сан экен. Оң сан терс сандан чоң болот. Ошентип белгилейт экенбиз. Так, андан кийин 9-нчу мисалыбызды бүттүк. Так, 10-нчу мисал. Так, 10-нчу мисалды карай турган болсок, B 1-ден чоң экен. Анда B-га 2-ни берип койсок болот, B-га 1-ден чоң болсо, макул B 2-ге барабар болсун дейли. 2-ни берип койсок, 2-нин квадраты 4 болот, 4-төн 1-ди алсак 3 болот, 3-төн канча чыгат эле? Тамырды чыгарганда 3-төн 1,7 чыгат, болжол менен. Демек 2 чоң болот экен. Же болбосо мындай кылсаңар болот балдар. Мо тамырдан кутулуш үчүн могул экөөнү тең квадратка көтөрөсүңөр да. То есть муну квадратка көтөргөндө, могул квадрат менен бул кыскарып кетет да, могунукучу. Ошондо B квадрат минус 1 бул B квадрат болуп калат экен дагы, анан B квадрат минус 1 болуп аткандыктан бул жер B дайыма чоң боло берет экен. Азыр мисалды деле караганда көрдүңөр, мен азыр силерге тамырдан чыгарып койдум 3-төнчү. Бүгүндө сабак болуп атканда эме болду да. 7-ден, жок 5-тен тамыр чыгарып берип койсом таң калып атат да окуучуларчы. Кантип эле тамыр чыкпайт го депчи. То есть мектепте чыкпайт да үйрөтүп, мээбизге сиңип калгандагы, анан көнүп калганбыз. Бирок 9-дан ылдый карай тамырларды чыгарганды билишиңер керек силерчи. Себеби ортодо көп кездешет дагы, анан убакытты экономдоого жардам берет да. Ошондо формуланы колдонбой эле
эсептерди чыгарсаңар болот да. Мисалы үчүн 9-дан так 3 чыгат дагы, анан 8-ден болжол менен 2,8 чыгат да. Ошондо мунун жатташтын деле кереги жок. Мындай көңүл буруп азыр көңүл бура турган болсоңор үйрөнүп аласыңар балдар. Анан муну үйрөнүп алгандан кийин толтура убактыңар эконом болот дагы. Көп эсептерди тез бир 15 секундка чейин убакытта чыгарып кетесиңер дагы, өтө көп убактыңар эконом болот. Мисалы үчүн 9-дан 3 чыкса, 8-ден 2,8 чыкса, 7-ден 2,6 чыгат. Карасаңар, мыйзам ченемдүүлүк бар да бул жерде. Тамыр астында 6-дан 2,4 чыгат, тамыр астында 5-ден 2,2 чыгат. Анан тамыр астында мону болжол менен деп атам да, себеби бул иррационалдуу сан түгөнбөйт да, бул аябай узун. 4-төн болсо так 2 чыгат. Анан 4кө чейин карай турган болсоңор, балдар, мына 3 карасаңар, 3-төн 0,2-ни алсаңар 2,8, андан 0,2-ни кемитсеңер 2,6, 2,4, 2,2, 2 болуп 0,2ден азайып атат дагы. Анан 4-төн ылдый карай 0,3-төн азаят да, 1,7, анан тамыр астында 2-ден 1,4 болуп, мына ушундай азайып кетет экен. Бул баягы көбөйтүүнүн таблицасын жаттагандай эле, ушул нерсени дагы жатташыңар керек, анан даражалардын таблицасын жатташыңар керек да. Аябай көп убактыңар эконом болот балдар, ушул айткан сөздү угуп, айткандарды кылып койгула. Так, тамырдан кантип чыгарат дейт, көрсөттүм, ушинтип чыгарасыңар мына. Анан ошентип чыгарып берип койсом, башка деле сандардан чыгарып болупту, жана 30, 29-дан, анан 28-ден деле ошентча. Жок, анын баарын чыгарыштын кереги жок. То есть 9-дан ылдый карай 2ге чейин чыгарганды билишибиз керек. Андан өйдөкүлөрдү кереги жок. Ортодо анын баарын деле сурабайт да. Силер мындай логический кээ бир нерселерди билишиңер керек. Мына ушул нерселер анан өтө чоң сандарды деле көп сурай бербейт, бирок тамыр астында 30 деген сыяктуу эсептер берилет. Ага кезиккенде бул жакта эсептер бар. Квадратка көтөрүп жиберүү ыкмасы менен чыгарат экенбиз. Так, андан кийин 11-чи мисалды карайлы. 11-чи мисалды карасак, балдар, x плюс y бөлүнгөн 2 барабар 4 дейт. Анан z u плюс t бөлүнгөн 3 барабар 6 дейт. Анан ошол x y анан z u t дагы берилген экен да бул жака. Ошондо x плюс y-ди табыш үчүн 2-ни мен бул жака көбөйтүп коем. Ошондо x плюс y 8-ге барабар болот экен, бул жер. Анан муну дагы мен 3-тү 6-га көбөйтүп койсом, 6 жерде 3 18 болот. Демек, могул 3 18-ге, бул 8-ге барабар болсо, 18-ге 8-ди кошсом 26 болот, 26-ны 5-ке бөлсөм, канча болот? 5 бүтүн, анан куйругу менен чыгат да, эгерде 25 болсо, ровно 5 чыкмак, ошол себептен А колонкасы чоң болуп калат экен. Так, ошондой. Андан кийин 11-чи эсебибиз бүттү. 12-чи эсеп. Кайра эле бөлчөктөрдү салыштырууга келип калдык. Ошондо кичине токтоло кетсем, бөлчөктөрдү салыштыруунун көп ыкмалары бар, балдар. Ошондо эң жакшы ыкмасы бул карама-каршы көбөйтүп жиберүү да. Жалпы бөлүмгө келтириш керек дейт, анан бирок биз жалпы бөлүмүн эмне кылабыз анын, чынбы? Бизге жалпы бөлүм кереги жок. Бизге кайсы колонка чоң экен, ошону билсек эле болду да. Кайсы Асы чоңбу, Бсы чоңбу, ошондуктан 32-ни мен 115-ке көбөйтө турган болсом 3680 чыгат экен, Так, андан кийин 163-тү көбөйтөм 23-кө 3749 чыгат экен. Болду, анда А колонка чоң деп белгилеп коесуңар. Ушинтип иштеп коесуңар. Анан силер болсо, балдар, бул жерде эмне үчүн бул мисалды берди, эмне үчүн берип атат?
Бул силер баягы мамыча түрүндө канчалык тез көбөйтө аласыңар, канчалык деңгээлде шустрыйсыңар, ошону текшерип атат да бул жерден. Мамыча түрүндө. Мен го калькулятор менен эле көбөйтүп койдум азыр. Силер деле үйдөн отуруп алып калькулятор менен көбөйтө бересиңер. Бирок кол менен тез көбөйткөндү билишиңер керек балдар. Анан үйдөн отуруп алып атайын машык кыла. Себеби ортодо муну мындай көбөйткөндө 115ти мисалы үчүн 32 көбөйткөндө эки жерде 5-10, бир көңүлдө 2-3-2 бат-баттан көбөйтүшүңөр керек да. 3 жерде 5-15, 3-4-3 деп мындай бат-баттан көбөйткөндү билишиңер керек. Түшүндүңөрбү? Муну отуруп алып машык кыла үйдөн. Ошол эле мезгилде мен силерге азыр дагы айта кетейин. Кичине ушундай сандарды көбөйткөндү машык кыла дагы 3 орунду санды 3 орунду санга көбөйтүп, мындай тренировка кылгыла, аябай тез көбөйткөнү. Жана боксерлор барго? Боксерлор жанагы рингке чыкканга чейин аябай көп тренировка кылышат го, жана неме грушаны монтип ура берет го. Ошол сыяктуу деле бул көбөйтүүнү машыккандагы бул техниканы өнүктүрүү болуп эсептелинет да, техника. Себеби математикада техникаларыңар болбосо, анда жарабайсыңар эч нерсеге баары бир. Мисалы үчүн, сөздүк логикалык тест бөлүмүнө келгенде, ал жерге да техникалар керек да, мисалы үчүн. Тез окушуңар керек, таза окушуңар керек. Эң биринчи сөздүк логикаңар өнүгүш үчүн жок дегенде китепти шар окуганды билишиңер керек да. 11 класстарды дайыма мен окутуп атканда эме кылам, минутага ченеп окутам да. Анан окуучулар окугусу келбейт да, уялат да. Анан көбүнчө 11 класстарды окутсаңар, 70-80% окуучулар минутасына 100 сөзгө деле жетпейт да. Мисалы үчүн окуй албайт да, башкача айтканда. Окуганды билбейсиңер силерчи. Ошону мойнуңарга алгыла, ооба мен окуй албайм деп. Анан отуруп алып минутасына окуп, ошол техникаңарды машыктыргыла. Көрдүңөрбү? Көбөйтүүнү. Анан ушул эле мезгилде силерге дагы мен кеңеш берип кетейин. Могул сандарды, мисалы үчүн 6-ны 7-ге бөлгүлө. Мисалы үчүн, карасаңыз, жөнөкөй эле мисал болуп турат да, 6-ны 7-ге мен бөлөм да дейсиң да. Ой, билем, бөлө аласың сен. Бирок не проблема болуп атат? Сен канчалык деңгээлде тез бөлөсүң? Себеби ортодо сен билгениңдин мурунда канчалык деңгээлде айтып атпаймынбы? Шустрыйсың, ошол. Тез бөлгөндү билишиң керек да. Ошон үчүн силер машык кыла балдар. 8-ди 7-ге бөлгүлө үйдөн. 7-ни, то есть, жок, 8-ди 7-ге эмес, эме. Наоборот, 7-ни 8-ге, жөн элементарный. 8-ди 9-га, 5-ти 6-га, түшүнүңөрбү? 4-тү 5-ге бөлүп, анан канча секундтун ичинде бөлө аласың. Ушуну машыгып койгула. То есть, мисалы үчүн көрдүңөрбү, ар бир эсеп өзү бир адамдын жөн белгиси деп коет да, бир ошону текшерет экен. Ошон үчүн силер ушуларды машыктыргыла. Бул эсеп оңой да деп, мындай эме кылбагыла. Карабай кетпегиле. Бул убакытка арналган да, бул силердин убактыңарды жеш керек да, бул эсептин максаты. 1 минутадан ашык убакыт кетирсең болду, алар максатына жеткен болот. Сен уже үлгүрбөй каласың деген сөз да. Эми балдар карайлы, кийинки эсепти карайлы. X 0-дөн чоң экен, X 0-дөн чоң экен дагы, анан x квадраттан x-ти кемитип, y-ге көбөйтсөк дагы 0-дөн чоң болот дейт. Ошондо y менен x-ти салыштырып койгон экен да. Бул жерден биз эмне кылсак болот? Жөнөкөйлөтсөк болот. X-ти качан сыртына чыгарып койсок, x качан сыртына чыгып кетсе, бул жерде x минус y 0-дөн чоң деген калат. Ошондо биз мону чыгара турган болсок, x 0-дөн чоң деп чыгарабыз биринчи муну. Анан экинчи муну чыгарып койсок, x минус y 0-дөн чоң, анан x y-ден чоң деп, то есть муну бул жакка алып өтсөк, мындай болуп калат, ушундай x y-ден чоң деп чыгарып койсок болот экен. Андан кийин балдар, так, альфа, бета, гамма 3 бурчтуктун ички бурчтарынын градустук чени дейт. Ошондо
альфадан бета чоң, бетадан гамма чоң экен. Ошондо балдар бул жерде үч бурчтуктун ички градустук чени деген каалаган үч бурчтукту алып альфа, бета, гамма дей турган болсок, үчөөнү кошсок 180 градусту берет да, ошол үчөөнүн суммасы. 180 градус болсо, ошондо эгерде үчөө тең болгондо 60-60-60 болот да, мисал үчүн. Эми бизден айтып атпай, мына гамма беттадан чоң депчи. Эгерде мону 60 кыла турган болсок, анда бул жок дегенде 59 болуш керек да, бул жок дегенде 58 болуш керек да. Эң болбоду деген вариант, бирок ошондо мону 60 кылайын десең, булар дагы андан азаят экен да, 180 чыкпай калат. Ошондо мен муну жок дегенде эмне кылышым керек? 59 болуп атса, бул жок дегенде бул жерде мына үчөө жетпей атат да, мына бул 59 болуш үчүн бул анда 58 60-та 2 жетпей атат, бул 1 жетпей атат. Ошондо могул эң кеминде 63 болушу мүмкүн экен да, могул градусчу. Андан деле чоң болушу мүмкүн, бирок биз эң болбой калды деген вариантын карай турган болсок, ошондо бул 63 болсо, бул эң болбоду дегенде максимально эң чоң мүмкүн эң чоң болгону 59 болот, бул 58 болот. Ошондо альфа 58ге барабар болуп калат экен да. Альфа 1ге деле барабар болушу мүмкүн, бирок биз мүмкүн болушунча альфанын эң чоң маанисин алганга аракет кылдык да. Ошондо альфа эң чоң болгондо 58ге жетет экен. Ошондо мону 60 эмес 59 деп койгон күндө дагы альфа эң чоң 58ге гана жете алат экен да. Көрдүңөрбү? Себеби ошондо могул шарт аткарылыш керек болуп атат да. Ошондо Б колонкабыз чоң болот экен. 60 альфадан баары бир чоң болот экен. Так, бир сыйра комментарийлерди карап коеюн. Балдар комментарийге варианттарды сунуштап атышат. Б дептир, кээ бири А дептир. Туура айтасыз дейт. Ой, билем дейт Анжелика. Ооба, силер билесиңер. Так, биз кечке сүйлөп чыгаргыча тест убакыт бүтүп калды дейт, көрдүңөрбү? 14-эсепке келгенде убакыт бүтүп калды. Так, биз бул жактан белгилеген жокпуз, силер өз алдынча отуруп алып белгилесиңер болот. Балдар. Так, чат. Айтканыңызга күлөм дейт. Ооба. Макул. Мен сени түшүнөм, ооба. Сени түшүнөм. Тиги эме болуп атпайбы, сабактан отуруп айтып атпаймынбы, билем деп талашасыңарбы десем, бүгүнкү ошо группам башкача экен, булар бүт жакшы экен, балдарчы. Ата-энелер менен айтышпайт экен да. Анан билем деп айтасыңарбы десем, чото мындай таң калып карап калышты да, анан антип айтпайт экен. Негизи 11-класстарга ошентип айтсам, күлүшөт да көбүнчө, билем деп теге талашасыңарбы десемчи. Анан аябай тартиптүү балдар экен, азаматсыңар. Так, ооба балдар, бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Калганын эртең улантабыз. Буюрса бүгүн 14-чү эле эсепке келдик, бул жакта дагы эсеп убакыт бүтүп калды. Анан ошо 60-чы эсебине чейин талдап барабыз, буюрса. Саламатта тургула. Телеграмды ачып коем, балдар. Телеграмды ачып коем. Эгерде суроолоруңар болсо, ошол жакка жазсаңар, мен бир сааттай ачып коем. Анан ошол жакта мен окуп, ошого жараша сунуштарыңар болсо, мен жооп берем. Так, анан кыргыз тили өтүлөбү дейт. Буюрса, ушул вариантты аягына чейин талдап алып барганга аракет кылалы. Буюрса, аналогия, окут түшүнүү, сүйлөм толуктоо бардыгын талдап көрсөтүп беребиз буюрса. Так, расписанияны мен немеге жөнөтүп коем силерге, группага. Ромту өтөлүчү дейт. Буюрса балдар. Англис тилди дагы талдайлы дейт. Ооба, мына силер сурандыңар эле, мына ушуну талдап атабыз. Анан англис тилге дагы каалоочулар көп болсо, англис тилин да талдап берем, буюрса. Мейли жакшы тургула анда, анан телеграмга жазып койгула, суроолоруңар болсо.